Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Агайынылар, эже карындаштарым, зияратыңар кабыл болсын. Биз мана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн болгон бир сүннөтү аткарып, Ухудка келдик. Ухудтагы шахидтердин зияратына келдик. Ухуд тоосу ушул көрүнүп турган тоо. Ухуд тоосунун узундугу 7 километрге чейин барат. Эң бийиктиги 1000 метрге чейин барат. Көпчүлүгү 300-500 метрдин аралыгында. Ухуд тоосу жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабал Ухуд нухиббуху ва юхиббуна. Жабал Ухуд тоосу бизди сүйөт, биз аны сүйөбүз дейт. Жаратылыш пайгамбар саллаллаху алейхи бизге үйрөтүп, Ухуд тоосу бизди сүйөт, биз Ухудту сүйөбүз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд тоосу жөнүндө дагы айткан хадистеринен Ухуд тоосу бейиштин тоолордон бир тоо дейт. Жабал Ухуд мин жибалил жанна, бейиштин тоолордон бирөөсү дейт. Ухуд тоосу жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла тасуббу асхаби, менин сахабаларымды сөкпөгүлө дейт. Силердин бирөөңөр Ухуд тоодой кайрымдуулук кылсаңар да, сахабалардын бир ууч кайрымдуулугуна жетпейсиңер дейт. Сахабалардын кылган бир ууч, бир кап же болбосо мушунча кылган садакасы биз Ухуд тоочу алтын күмүш садака кылсак да, алардын даражасына жете албайт экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд тоосуна өзү Абу Бакр Сыддык, Хазирети Умар, Хазирети Усман төртөө чыккан кезде Ухуд тоо титрейт. Titregen кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи я Ухуд усбут, я Ухуд токтогун, фа инна алейка ан-наби ва сиддик ва шахидан. Сенин үстүңдө пайгамбар жана Сыддык эки шахид турат дейт. Эки шахид ал кийинчерээк Хазирети Умардын бамдат намазда шахид болгондугу, Хазирети Усмандын шахид болуусун пайгамбар бир канча жыл мурда айтып коет.